Assalamu alaikum hurmatly жалпы мекендештер, саламатсыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Эфирде Россия телеканалы. Бүгүнкү окуялар, жаңылыктар, кабарлар менен тааныштырып өтөбүз. Бүгүн 16 апрель, шейшемби. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү, жакшы улансын. Чыгарылышта даттагыдай эле Бишкектеги валюталар курсунан баштайбыз. Бүгүн 16 апрель курстар төмөндөйгүчө. Америка доллары сатып алуу 89 сом 30 тыйын, сатуу 89 сом 80 тыйын. Евро сатып алуу 94 сом 50 тыйын, сатуу 96 сом. Рубль сатып алуу 93 тыйын, сатуу 95,5 тыйын. Казак теңгеси сатып алуу 18 тыйын, сатуу 20,5 тыйын. Москвада болуп өткөн окуялар жана кабарлар менен тааныштырабыз. Бизди колдоп лайк басып, каналга каттала кетиңиздер, анткени ар күнү жаңылыктардан биринчи болуп угуп турасыздар. Кээ-бир полиция кызматкерлерине акыркы күндөрү Кудай берип, өзүн жөн эле асмандан түшкөн бессмертныйдай сезип алгандар болууда. Тилекке каршы көпчүлүк окуялар билинбей калууда. Ал эми бул видеону кошуналар тартып калбаганда билинбей деле калат болчу. Полициянын эки кызматкери белгисиз адамды жерге жаттырып алып, катуу тепкилегени соц тармактарда тарап кетти. Көрүп тургандай, футбол тобундай адам ордуна көрбөй тепкилеп, андан ары машинасына чыгып, кымырабай кетип калышты. Тепки жеген адам бир топ убакытка муздак асфальтта эсин жоготуп жаткан. Бул полиция кызматкерлерин сөзсүз кармап жазага тартылат деген ишеничтебиз. Иштен алып эле тим болбой, камакка алынсын деген ойдобуз. Видеону максималдуу таркатып коюңуз, мындай беспределдер өз жазасын татып алышы керек. Кандай дейсиз? Оюңузду жазып кетиңиз. Абайла мекендеш, айрыкча iPhone иштеткен мекендештерге эскертүү. Apple App Store'де жалган Сбербанк приложениясы чыккан. Адашып жүктөп албаңыз. Анткени бул приложение аркылуу мошенниктерге өз данныйларыңызды алдырып коюу коркунучу бар. Акчаңызды дагы алдырып коюшуңуз мүмкүн. Андан сырткары учурдан пайдаланып айта кетели, Сберкарта сатып аламын, арендага аламын деген адамдарга карта сатпаңыздар. Алар аркылуу кылмыштуу иштерге себепчи болуп, камалып кетишиңиз мүмкүн. Москвадагы массалык мушташка кыргызстандыктар катышкан жок деп билдирди ТИМ. Москвадагы массалык мушташка катышкан мигранттардын арасында Кыргызстандын жарандары жок. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Орусиялык басылмалар 14 апрелде Москвадагы метроном турак жай комплексинин курулушунда эмгек мигранттардын ортосунда массалык мушташ болгонун жазып чыгышты. Россиянын тергөө комитетинин Москвадагы башкы тергөө башкармалыгы бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголгонун билдирди. Бул массалык мушташта катышкан мигранттардын арасында кыргызстандык жарандар жок. Таксисттерге эскертүү. 16 апрелден 19 апрелге тарта Москва ГИБДДсынын тарабынан рейд өткөрүлөт. Бул рейдтер жасалма правалар боюнча текшерилет. Документтерди тактап, жол эрежелерин сактап жүрүңүздөр. Таксист мекендештер группаларга таркатып коюңуздар. Андан сырткары мезгил менен катуу шамалдар болуп өтөт. Машиналарды кооптуу жерлерге, дарактардын астына койбоңуздар. Жада калса кече күнү кээ бир райондордо мөндүр да жаап өттү. Ошондуктан өзүңүздөргө жакшы карап, аба ырайына жараша кийинип жүрүңүздөр. Ден соолукту жакшы караңыздар. Жакшы кабар менен бөлүшүп кетиңиздер. Москвада шашлык сезону ачылды. Эми шашлыкка чыккан расмий уруксат берилди. Бирок ошол эле учурда көрүнгөн эле жерге шашлык кылууга болбойт. Тизмесин, картасын коюп койдук. Караштырып, жакын, ыңгайлуу жерлерге барып, бала чака үй бүлө менен жакшы эс алып келсеңиздер болот. Бирок эң башкысы документтерди тактап алып жүрүүнү унутпаңыздар мекендештер. Кантса да өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Ушул маалыматтар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Каналга катталып, лайк басып, тууган урук группалар менен бөлүшүп коюңуздар. Ар бир мекендешибизди бөтөн жерде бөөдө кырсыктан сактасын деп, кайрадан Аккеме студиясында кабарлашканча аман болуңуздар. Москвадагы мекендештер, кирди-чыкты боюнча границага кыйналган жердештерди бекер ташыган, жолдо полный жардам берген, чек арага до конца өзү барган Толкунбекке чалыңыз. Аккемеден десеңиз полный кошумча чыгымдар, разворот, черный список, өтүп кеткен, жоголгон документтер бекер болот. Машиналар комфорт, ыңгайлуу, жылуу жумшак барып келесиздер.